Мекенге кызмат кылуу ар бир жаран үчүн жоопкерчиликтүү да сыймыктуу да милдет. Алмазбек Моңголбаев да эли үчүн ак кызматын аркалап келет. 13-жылы Чарбак чек ара заставасынын Ал эмгек жолун Баткен облусундагы Чарбак чек ара заставасында баштап, кийин Нарын Тургар чек арасында кызмат өтөгөн. Учурда Нарын аймактык сот пристав кызмат бөлүмүндө эмгектенип келет. Баткенде ошол кезде ар бир күн эле кооптуу болчу, кайсы маалда конфликт чыгып кетет, курал менен жаңжал болуп кетиши мүмкүн эле. Ошолор менен кээ бирде курал менен ар дайым жүргөн кездер болот. Даже өзүбүздө да куралды жаздап жүргөн күндөр болду. Анан биринчиден баягы душмандарды биринчиден болуп чек араны кайтарып, душмандардан тосуп турган бул өзүнчө эле сыймык. Баягы эр жигит эл четинде, эр жигит азамат жоо бетинде дегендей эле ар бир жигитке бул чек арачы болуш аябай эле сыймык болуш керек. Каарманыбыз приставдык кызматында сот процессинин жалпы коопсуздугун камсыз кылуу менен бирге иш үстүндөгү кырдаалга жараша сот аткаруучулардын жана көчмө сот отурумундагы судьялардын коопсуздугун коргоо милдетин аткарып келет. Сотко келбеген тараптарды дагы мажбурлоп алып келүү боюнча иш жүргүзөбүз. Кайсыл жерде болсо биз аныктап тактап үйлөрүнөн алып келип, же болбосо башка региондорго барыш керек болгон болсо башка региондорго жеткирип келүүбүз бар. Приставдык кызмат 2016 жылдын 5 августунда 164 президенттин жарлыгынын негизинде түзүлгөн. Учурда бул багытта Нарын облусу боюнча 38 кызматкер кызмат кылып келет. Сот приставдар бүгүнкү күндө эң биринчи ачылган кезде область боюнча аймакта 10 сот пристав иштечү, аймактарда болсо 2ден иштечү. Кийин штаттар көбөйүп, бүгүнкү күндө жалпы жонунан 38 сот приставдар кызмат кылат. 2016 чейин бул кызмат жок эле да, кийин ушул кызмат кирди. Эми жакынкы кийинки жылдары суд присяжный сот арачылыгы кирет да, ошол мезгилдерге да бул сот приставдардын ролу чоң кызмат кылуу маселесинде. Анан ушул тармакта иш жүрүү көбүрөөк болуп деп ойлойм да. Жогоруда айтылгандай, бул кызматтык милдет жоопкерчиликти талап кылуу менен соттук отурумдардын коопсуздугун сактоодо оорду чоң экендигин айгинелейт. Учурда бул багыттагы кызматкерлердин иш шарттары жакшыртылып, атайын кызматтык унаа менен иштин жеңилдегенин да кошумчалады тиешелүү тарап. Гүлбөбө Жанышбекова, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары.